Бишкектеги тарых музейинде номер 93 кесиптик техникалык лицейдин студенттери жана 12 көз карандысыз чыгармачыл жамаатынын сүрөтчүлөрү менен биргеликте ыктыярчылар тарабынан уюштурулган Сайки аталышында көркөм көргөзмөнүн ачылышы болду. Ага Япониянын Кыргызстандагы элчиси, билим берүү жана илим, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрликтеринин өкүлдөр жана Жайка коомунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү, окуучулар катышты. Көргөзмөдө Сайки концепциясына негизделген 20дан ашык кесипкөй сүрөтчүлөрдүн эмгектери көрсөтүлдү. Ошондой эле дасыккан сүрөтчүлөрдүн жана кесиптик техникалык лицейдин студенттеринин сүрөттөрүнүн 6 метрлик инсталляциясы коюлду. Көргөзмө 13 августка чейин уланат. Сайки means recover from a... Сайки бул жапон сөзү. Ал өзгөчө мааниге ээ сөз. Япония өз тарыхында көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Табигый кырсыктар, анын ичинде жер титирөөлөр жана согуштар. Бирок Жапон эли кыйынчылыктарга карабастан, багынбастан өнүгүү жолун улантууда. Сайки деген сөз кыйынчылыктардан жеңилип калбоо, жаркын келечекке үмүт артуу дегенди билдирет. Бүгүнкү көргөзмөнүн да негизги өзөгүн ыктыярчылар дал ошол Сайкинин философиясы менен бөлүшүү менен бирге кыйынчылыктарга туш болгондорго дем берүү жана колдоо үчүн демилгелешкен.